Салам кыздар, келиңиздер, азыр биргеликте ден соолукка өтө пайдалуу бир настойка жасайбыз. Муну балдар да ичсе болот, жана чоңдор да ичсе болот. Негизи мен бир жылда 2 жолу жанагы глисты, паразиттерге каршы таблеткаларды балдарга берип турам да, бир жылда 2 жолу. Но бул жолу именно гвоздиканы колдоноюн деп атам. Гвоздика кыргызчасы эмне экенин билбейм. Аябай сонун жыттанат. Приправа асма гвоздика дейт, не знаю. Короче, где-то 281 сом болду. 100 грамм почти. 300 сом 100 грамм экен да ошондо. Мурда мен кичине кезимде апам муну мен ичиме мынтип салып койчу да, көз тийбесин депчи. Жаман энергетикадан сактайт, жаман эмелерден, көздөн сактайт депчи. Эми муну азыр биз иммунитетти көтөрүү үчүн дагы паразиттерге каршы колдонобуз. Так, бизге имбир керек болот. Имбир. Эми по вкусу өзүңүздөр имбирди жакшы көрсөңүздөр көбүрөөк кошуңуздар. Мен аз эле кошом. 1 лимон. Бул жерде 2 литр деп коелу, могу жерде 1,7 да литр. Ошондо 1 литрге негизи жарым лимон. Бирок мен 2-ни эле кошуп салайын деп атам, чтобы кислинка болсо, балдарым жакшы ичет кичине. Так, ошондо 2 литрге 1 лимон кетет да. Мен чоң-чоң кылып эле мынтип салып таштайм. Так, эми гвоздика канча? Могу 2 литрге мынтип кичинекей кашыкты салайын деп атам. Мына. Бул иммунитетти көтөрөт и отхаркивающий болот дагы. Ким жөтөлүп, кыйналып аткан болсо, отхаркивающий катары ичиңиздер. Иммунитетти көтөрүүгө и глистылардан арылуу үчүн. Канча күн кантип ичиш керек, аны интернеттен караңыздар же болбосо врачтардан сураңыздар, сиздердин организмиңиздер ар кандай болушу мүмкүн да. Мен где-то 1 жума ичирейин деп атам. Күн сайын 1 стакандан. Кандай дейсиздер? Так, менде кипяток уже даяр. Бул жака мен бийлеп аткам да. Тык. Ошол менен эле шылдырактарым менен жүрөм. Кипятокту куябыз. Болду, түнү менен турат ушул боюнча. Холодильникке салбайсыздар, конечно, кипятокту. Муздагандан кийин эртең менен иче берсеңиздер болот. Балдарга да 1 стакандан, мен бир күндө 3 жолу ичем, а балдарга 1 стакан жетет деп ойлойм да. Ох, аромат такой. Жыт эле жагат мага. Ошо болду достор.